Ассаламу алейкум. Бүгүн адамдардын көпчүлүгүн эле бир жаңыдан орусча үйрөнүп келаткан адамдарга көйгөй жарата турган бир тема боюнча сүйлөшүп кетели. Бул сөздөрдүн ирети сүйлөм түзгөндө. Порядок слов в предложении. Как же нужно составлять предложение правильно, да? Как понять, где какое слово стоит? К сожалению, никак. Андай бир четкий бир правила жок. Ушундай гана болуш керек. Бул сөздөн кийин бул келиш керек деген сыяктуу жок. Баягы эле сөз байлык, баягы эле китеп окуу, баягы эле кругозорду чоңойтуу деген сөз болот бул жакта делечи. Практика көп кылуу, уга берип, көрө берип, анан күнөөсүздөр деген сөз. Бирок баары деле сиздер үчүн кичине жеңил болсун дагы деп мен сиздер үчүн окуучуларыма мен бир шарттарды чыгардым. Ошол менен башында үйрөнүп келатканда, ошолорду жардамчы кылып колдонсоңуздар болот. Мисалы, сүйлөм түзгөндө эмнеден баштайм? Анан мисалы этишти каягына коём, зататошту каягына коём, мисалы кошумча бир маалыматтар болуп калса, аларды каягына коём, убакытты каягына коём деген бир суроолор болот, Сүйлөм түзгөндө сөз түрдө эң негизги бир персонаж болот. Ошол жөнүндө, ошонун негизинде бул окуя жаралып атат, Ошол текст же сүйлөм жаралып атат. Персонаж деген бул каарман, бир главный герой. Ошол нерсе бул адамбы, жаныбарбы, жансыз бир нерсеби айырмасы жок. Ошол нерсе болбосо, бул окуя болмок эмес, мисалы, Ошол каарман бул эң негизги биздин сөзүбүз. Анткени ал болбосо ал сүйлөм түзүлмөк эмес деген сөз болуп атпайбы, Ошондуктан эң биринчиси бул каарман. Каарман дегенде адам деген эле сөз эмес. Всё что угодно может быть, Каарман бул существительный болот эң негизгиси. Существительный сөз болот. Каарман кетип атат биринчисинде. Экинчисинде ошол каармандын кошумча бир каарманга тиешелүү кошумча маалымат. Ошол существительныйга тиешелүү кошумча маалымат. Ал кошумча маалымат, мисалы, мына бул жерде биздин каарманды билдирип аткан зататош жазылып турса, ошол зататочко каарманга тиешелүү кошумча маалымат же бул жагында, же бул жагында жазылышы мүмкүн, Үчүнчүсү, ошол каарман кылган кыймыл, действие, связанное с персонажем, или действие, которое делает персонаж. Действие деп аткандан кийин, значит, понятно, что бул глагол, этиш. Кыймылга тиешелүү кошумча маалымат уже 4 болду. Андан кийин ошол кыймылдын себеби же максаты, то есть ошол кыймылды эмне үчүн кылды? Кандай максатта кылды? Же эмне үчүн кылды? Эмне түрткү болду деген сыяктуу, Ал уже 5. Жана кайра эле ошол максаттын же ошол себептин кошумча маалыматы жазылышы мүмкүн, Жана эң акыркысы бул байланыштыруу сөздөр, инструменттер кандай болушу мүмкүн? Предлогдор, жанагы вы, на, потому что, так как деген, благодаря деген сыяктуу. Жана союздар, и, а, но деген союздар, Анын баары сөздөрдү ошол как раз таки биз алган сөздөрдүн баарын бири-бири менен байланыштырат. Предлог болушу мүмкүн, болбошу дагы мүмкүн, Ошол схема менен биз сүйлөм түзсөк болот. Андан тышкары убакытты билдирген сөздөр, мисалы, когда, сегодня, завтра, через месяц дегендей убакытты билдире турган сөздөр в основном эң алдына жазылат, Сүйлөмдүн эң алдына жазылат. Андан кийин уже башка сөздөр каарман, анан кыймыл болуп кетиши мүмкүн. Но не всегда, кээ бир учурларда, мисалы, убакыт деген ошол кыймылга тиешелүү болуп калат, кээ бирде сегодня, допустим, сделала деп, или через месяц уедет деген сыяктуу, Ошол убакыт каарманга байланыштуу же мисалы кыймылга байланыштуу, конкретно ар бир адам өзүнүн сүйлөмүнө жарашып калат да, ошонун жанында болушу мүмкүн же. Или в самом начале, либо в середине. Но чаще всего в самом начале болушу мүмкүн, Ошого жараша сиздер анан сүйлөм түзөсүздөр.
ошол схема менен. Мисалы, моя мама приготовила вкусный пирог. Мама бул негизги каарман болуп жатат. Моя деген ошол каарманга тиешелүү кошумча маалымат, меники деп туруп билдирип атабыз биз. Бул жөн эле кошумча маалымат болуп атат. Приготовила бул кыймыл болуп атат. Ошол каарман аткарган жана ошол кыймылды эмне үчүн, кандай максатта кылды? Ал максатыбыз кайсы? Пирог. Бул это сама цель пирог. Максаттын аталышы. То есть приготовила пирог, потому что у меня день рождения болсо, день рождения деген бул ошол кошумча маалымат, ошол кыймылды эмне үчүн аткарды деген суроого жооп берет. Анткени туулган күнү болот. Максаттын аты пирог болуп атат. Ошондон көрдүңүздөрбү, моя мама приготовила пирог деп эле койсок болот. Себебин айтпай эле, мисалы, кошумча маалымат кошпой эле, потому что у меня день рождения десек, потому что бул байланыштыруу инструменттер, то есть потому что деп бизге предлог болуп атат, анткени деген сөз. День рождения деген бул ошол кыймылдын себеби кошумча маалымат болуп атат. Всё, ошол схемабыз менен түздүк. Каарман деген ошол мисалы бир адам болушу мүмкүн, буюм болушу мүмкүн, бир окуянын эң негизги мисалы авария болду дегенде, авария деген биздин эң негизги каарманыбыз болуп калат анда. Мисалы өзүбүз жөнүндө айтсак, я бир нерсе деп айтсак, я деген өзүбүз эң негизги каарман биз өзүбүз жөнүндө айтып атабыз да. Я там что-то сделала деген сыяктуу, вы, ты деген ошол нерсенин баары бул эң негизги каарман болот. Иши кылып, каарман бул заточка болуш керек. Андан тышкары кээ бир учурларда сүйлөм түзүп атканда, бирөөгө сүйлөп атканда, мисалы биз окуя эмес, конкреттүү бир адамга кайрылып атсам, же мындай бир канчадыр бир адамга, бирок түзмө-түз кайрылып атсам, анда вы же ты деп же я деп айтышка деле кажети жок болуп калат. Анткени и так понятно же, да? Орус тилинде тавтология деген нерсе бар. Бир сөз мисалы кайра кайтала берсе, же эки окшош сөз кайра кайтала берсе, тоже ката болуп саналат. Ошондуктан лишний раз кайталабай, лишний раз эгер и так понятно сөздөрдү алып деле койсок эч нерсе болбойт. Мисалы переведи мне деньги. Ты переведи деп атам демекчи тие адамга. Бирок ты деген сөздү мен и так алып койдум, потому что мен и так тие адамдын көзүнө карап айтып атам, мисалы. Ал адам мени угуп атат да. Ошондуктан ты дегенди алып эле койсом болот. Бул жакта мына эң негизги каарман ты болуп атат, бирок аны биз алып деле салдык уже. Переведи бул кыймылы, ошол каармандын кыймылы болуп атат. Ал кыймылды кандай максатта кылып атат? Максаты эмне? Кыймылдын максаты бул деньги. То есть акча которуш үчүн кылып атат ал максатты. Мне деген сөз бул кошумча маалымат. Ал акчаны кимге которот? Мне. Көрдүңүздөрбү? Андан тышкары мисалы выбрось ты эти вещи. Выбрось ты эти вещи. Или ты выбрось эти вещи. Айырмасы жок. Көрдүңүздөрбү? Каарман сөз түрдө биринчи орунда турат деп айтылбайт. Турса, ооба туура болот. Бирок сүйлөө речинде биз сүйлөгөндө ортосуна деле мисалы этиш менен деле өкө айырмасы эмтеп алмашып калышы мүмкүн. Переведи, выбрось ты уже эти вещи депчи. Ты выбрось эти вещи. Или тыны вообще алып салсак, выбрось эти вещи болуп калат. Анткени биз ал адамды карап айтып атабыз, ал и так түшүнүп атат дагы кайрылып атканыбызды, Ты дегенди вообще эле алып таштайбыз. Выбрось эти вещи. Выбрось кыймыл, вещи максаты. Эти кошумча маалымат аныктоочу, ушул буюмдарды деген сөз болуп атат. Я не пошла в школу, потому что заболела. Эң негизги каарман я, или же мындай кылалы. Сегодня я не пошла в школу, потому что заболела. Сегодня убакытты билдирип атат, эң биринчи орунда. Я заболела. Я эң негизги каарман, заболела ошо каармандын кыймылы, же ошо каарманга тиешелүү кыймыл, действие. Кыймыл деселер именно прям кыймылдаш керек деген сөз эмес, жөн гана действие деген сөз. То есть этиш. Заболела, я заболела. Там гриппом деп койсок деле болот. Заболела чем? Гриппом. Гриппом ал уже ошол кыймылга тиешелүү кошумча маалымат болуп саналып калат анда. Заболела.
поэтому не пошла в школу. Ошондуктан мектепке барган жокмун. Бул уже аныктоочу сөздөр болот деп, поэтому деп мектепке барган жокмун. Кошумча маалыматтар болот. Мен ооруп калган үчүн мектепке барган жокмун деп, Или же я опоздала в школу. Я не пришла на первый урок, потому что опоздала. Я не пришла. Кайрадан деле. Кошуп койсок болот анда. Вчера я не пришла на урок. Или позавчера я не пришла на урок. Кече же мурунку күнү, тоже убакытты билдирип атат, ошондуктан алар биринчи орунда турат. Андан кийин я эң негизги каарман. Не пришла на урок. Не пришла кыймыл, действие. На урок. Ошол кыймылга тиешелүү сөздөр болуп атат. Кошумча на урок каяка келди деп уточнять этип атабыз. Потому что опоздала. Анткени кечиктим. Эмне үчүн келген жокмун? Анткени кечиктим. Не пришла в школу, потому что опоздала. Потому что бул колдонуучу кошумча сөздөрдү байламта. То есть инструменты, которые соединяют слова. Опоздала, потому что не пришла. Эмне үчүн келген жокмун? Кечиктим анткени. Бул тоже кошумча маалымат болот. Ушул схема менен сүйлөм түзөбүз.